Урматтуу окуучулар, 7-класс үчүн геометриядан видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярдык көргүлө. Бүгүнкү сабактын темасы айланага иштен сызылган бурчтар. Сабактын максаты окуучулар айланага иштен сызылган бурчтар жөнүндө түшүнүк алышат жана айланага иштен сызылган бурчтарды эсептей алышат. Окуучулар ой жүгүртүүгө, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Окуучулар онлайн сабактарга катышууга жана тапшырмаларды үйдө өтүрүп онлайн аткарууга үйрөнүшөт. Темага карата таяныч билимдерди кайталап алайлык. Борбордук бурч деп кандай бурчка айтабыз? Борбордук бурчтун градустук чени эмнеге барабар? Борбордук бурч деп эмнеге айтылат? Айлананын эки радиусунун арасындагы бурч борбордук бурч деп аталат. Борбордук бурчтун градустук чени ага туура келүүчү жаанын градустук чени менен барабар болот. Башкача айтканда, борбордук бурч тирелген жаанын узундугу менен өлчөнөт. Жаңы окуу материалын үйрөнүүгө өтөбүз. Айланага иштен сызылган бурч. Борбору О, радиусу R болгон айланасы берилсин. Айланадан каалагандай А чекитин белгилеп, ал аркылуу АБ, АС кесүүчүлөрүн жүргүзсөк, БАС бурчуна ээ болобуз. Чокусу берилген айланада жатып, жактары ал айлананы кесип өтүүчү бурчту айланага иштен сызылган бурч деп айтабыз. Бул сүрөттө бурч БАС иштен сызылган бурч болот. Айланага иштен сызылган бурчту кыскача иштен сызылган бурч деп эле атоо кабыл алынган. БАС бурчунун Б жана С чекиттери айлананы эки жаага бөлөт. Иштен сызылган бурчтун ичинде жаткан жаасы БС ал бурчтун жаасы же ал бурчка туура келүүчү тирелген жаа катары кабыл алынат. Айлананын жаасы ага туура келүүчү борбордук бурч аркылуу өлчөнө тургандыгы белгилүү. Демек, иштен сызылган бурчту туура келүүчү жаасы же борбордук бурч аркылуу өлчөөгө болот. Эми айланага иштен сызылган бурчтун мааниси эмнеге барабар экендигине токтолобуз. 27-теорема. Айланага иштен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымы менен өлчөнөт. Далилдөөдө борбору О, радиусу R болгон айланасына иштен сызылган бурчтарды карайбыз. 86-сүрөткө карагыла. Үч учур болушу мүмкүн. Иштен сызылган бурчтун бир жагы айлананын О борбору аркылуу өтөт. Бул учурда САды иштен сызылган бурчту карайбыз. Бул бурч Сды жаасынын жарымы аркылуу өлчөнө тургандыгын көрсөтөбүз. С менен О чекиттерин туташтырабыз. Үч бурчтук АОсы тең капталдуу болот. Мында ОА жана ОС айлананын радиусу болуп калат. Бурч ОАС барабар болот бурч ОСАга. Бурч СОД ал үч бурчтуктун тышкы бурчу. Анда бурч СОД барабар САды бурчунан 2 эсе чоң. Бул 15-теореманын биринчи натыйжасы. Бурч СОД барабар СД жаага. Же бурч САды барабар СД жаанын жарымына болот. Бул учур үчүн теорема далилденди. Эми айлананын борбору иштен сызылган бурчтун ичинде жаткан жана иштен сызылган бурчтун сыртында жаткан учурларды карайбыз. Экинчи учур. Айлананын борбору иштен сызылган бурчтун ичинде жатат. САЕ иштен сызылган бурчту карайлы. О борбору аркылуу Ады диаметрин сызабыз. О чекити бурч САЕнин ичинде жаткандыктан ОА шооласы бул бурчтун ичинде жатат. Анда бурч САды жана бурч ДАЕнин суммасы САЕ бурчуна барабар болот. Ошону менен катар СД жа кошулган ДЕ жа барабар СЕ болот. Бул биринчи учурда каралды. Биринчи учурдун негизинде бурч САды барабар СД жаанын жарымына, бурч ДАЕ барабар ДЕ жаанын жарымына. Биринчи жана экинчи барабардыктарды кошсок, САЕнин бурчтун мааниси барабар болот 0,5 көбөйтүлгөн СЕ. Демек, бул учурда теорема туура болду. О борбору иштен сызылган бурчтун сыртында жаткан учурда БАС иштен сызылган бурчун карайбыз. Далилдениши экинчи учурга окшош. Аны өз алдынча далилдегенге аракет кылгыла. Мында бурч БАС барабар БС жаанын жарымы болот. Демек, теорема толук далилденди. Теоремадан төмөнкү натыйжалар келип чыгат. Бул теореманы иштен сызылган бурч
anın jasına toora kelүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар деп айтууга болот. Биринчи натыйжа: айлананын диаметрине тирелген бурч тик бурч болот. Ал жарым айланага туура келүүчү жанын жарымы менен өлчөнөт. 27 теорема. Ал жанын чоңдугу 90 градуска барабар. Демек диаметрга тирелген бурч 90 градус болот. Экинчи натыйжа: бир эле жагга тирелген ал эми чокулары жанын учтары аркылуу өтүүчү туз сызыктын бир жагында жатуучу иштен сызылган бурчтар барабар болушат. 87 сүрөттө берилген биринчи, экинчи, үчүнчү бурчтардын ар бири бсы жасынын жарымы менен өлчөнөт. 27 теоремага ылайык. Ошондуктан биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурчтар барабар болушат. Сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү маселелерди карайбыз. Биринчи маселе: борбору О болгон айланага АБ жана СД перпендикулярлуу диаметрлери жүргүзүлгөн. БОды борбордук бурчун жана БАды иштен сызылган бурчун эсептегиле. БОды бурч борбордук бурч болгондуктан ал БД жасынын градустук ченине, башкача айтканда 90 градуска барабар. БАды иштен сызылган бурч, ал БД жасынын градустук ченинин жарымына барабар. Демек бул бурч 45 градуска барабар. Экинчи маселе: жарым айланага туура келүүчү борбордук бурчту иштен сызылган бурчту эсептегиле. Сүрөттө белгилеп көрсөткүлө. Сүрөттөгү АОБ бурчу борбордук бурч. Ал АБ жасынын градустук ченине, башкача айтканда 180 градуска барабар. АСБ бурч иштен сызылган бурч. Ал АБ жасынын жарымына, башкача айтканда 90 градуска барабар. Төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн маселелерди өз алдынча иштөөгө аракет кылгыла. Маселелерде изделген X бурчунун маанисин тапкыла. Тапшырманы жазып алгыла. 27 теорема жана анын натыйжаларын окуп үйрөнүү жана төмөнкү 4 маселени иштөө. Ал сүрөттө көрүнүп турат. Муну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Экрандагы эскертүүлөрдү окуп, ага жараша иш кылгыла.